достор, монтан барыңыздарға. Бізде saat 4'ten 15 öttü. 6 dekabr. Çünkü saat 4'ten 15. Montan kimdir biri üçün, kimdir biri üçün. Tuman tün. Bursa jolga çıktık. Bugünkü plan, bugünkü planımız Savonmagacha başımız gerek. 600 kilometre. Ertarak smen açtık. Чтобы ertarak smen жабыш үшін, ertarak iş vakti bitiş үшін. Станциядагыз. YouTube'dan көп суроолор келип тур, аябай. Жакшы тилектер, калуу тилектер келиптир.
жүктү түшүрдүк буюрса. Бүгүн 7 декабрь. Мен жүктү түшүрүп, машинени парковкага коюп, жаштыктан бери кыялданып жүргөн кыялдарым бирөөсү орундалды. Деңизди көргүм келип жүрөт эле. Аллахтын каалоосу менен деңиздин боюна келдик туугандар. Жер ортолук деңизи. Мынакей. Мына туугандар. Баарыңыздарга келип деңизди көрүү насип кылсын. Мен акыркы чыгарган видеодон кийин мага көп суроолор келди. Көп суроолордун эң эле эмеси Европага кантип барсак болот, кантип барып иштесек болот жана кайсыл фирмалар жакшы деген суроолор келди туугандар. Мен өзүм итальянский фирмада иштеген үчүн словакский документ кылып келген бул жака. Словакский ВНЖ, словакский документтерим баары словакский. Анан бул жакта көп кыргыздар, кыргыз туугандарыбыз Литвада эмеде иштешет. Польшада, ошол литовский, польский фирмаларда иштешет. Анан мен баарынан эме сурап, кеңеш сурап, кайсыл фирма жакшы, кайсыл фирма жакшы төлөп берет акчасын деп кеңеш сурадым. Себеби мен келгениме көп деле болгон жок, бирок биякта көптөн бери иштеп жүргөн опыт көп туугандар бар эле. Ошолордон жооп сурап, эме кылсам, алар эки фирманы айтты. Биринчиси Гиртека, биздин көп кыргыз туугандарыбыз Гиртекада иштешет экен. Экинчиси Baltic Trans Line деген фирма. Кимде ким келем дей турган болсо, ошол фирмаларды эме кылып, интернеттен издеп, ошол жактан отдел кадрдын номерин алып туугандар келсеңиздер болот. Келгенден кийин бул жакта кыргыздар жардам берип, биякта режим труд отдых бар, өзүнүн канча саат айдашың керек, канча саат эс алышың керек, баарын үйрөтөт. Келсеңиздер кыргыздарга стажер болуп чыгасыздар, кыргыздар баарын үйрөтүп, кыргыздар жардам берет туугандар. Анан экинчи суроо, айлык канча ал жакта, айлык майына канча аласыңар, канча биз барсак канча алабыз дегендер көп болуптур. Бул жакта биринчи стажировкага чыкканда 40 евродон, средний орто эсеп менен 40 евродон төлөп берет суткасына. Сен үйрөнөсүң, еще по ходу эме акчада иштейсиң. Анан өзүңөрчө отдельный машина берип, өзүңөр уже самостоятельно чыгып иштеп баштаганда 65-70 евродон иштесеңер болот. 65-70 евродон төлөйт. Айына 2000 евродой болуп калат. Ошондой туугандар. Дагы кандай суроолор боло турган болсо, не жөнүндө видео көргүңөр келген болсо, сөз түрдө комментарийга жазгыла, лайктан баскыла сөз түрдө. Мен колумдан келишинче видео тартып, силерге бар нерсени көрсөтүп беришке аракет кылам. Режим труд отдых боюнча дагы видео чыгарам мен силерге. Режим труд отдых кандай айдайсың, бир күндө, бир суткада канча саат айдашың керек, канча саат эс алышың керек. Ошолор жөнүндө, штрафтар жөнүндө видео чыгарам. Анан туугандар дагы бир нерсе, келе турган адамдар келем деп чечим чыгарып, уже аракетин баштаган туугандарыбызга праваны алгандан кийин, С, категориясын алгандан кийин туугандар сөзсүз түрдө фураны, машинени айдап келиңиздер. Айдап, опыт алып, айдаганды үйрөнүп келиңиздер. Себеби бул жакта мен барып туруп эле отуруп айдап кете алам, мен өзүмө ишенем деген туугандарыбыз келип экзаменден өтө албай Кыргызстанга кеткендерди көрүп атабыз. Ал
тилекке каршы аз эмес. Көп эле туугандар ошентип кетип калат туугандар. Ошон үчүн 100 миң, 150 миң акча коротуп келгенден кийин туугандар сөзсүз түрдө үйрөнүп, өзүңүздөргө страховка кылып келгенден кийин эгер албай кое турган болсо башка фирмага өтө тургандай болуп өзүңүздөргө жооп бере турган болуп келиңиздер сөзсүз түрдө. Видео менен бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар. Каттал элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар менин каналыма. Мен буюрса дагы жакшы видеолор чыгарышка аракет кылам. Кийинки видеолорго чейин жолугушканча аман болуңуздар туугандар.